даават жолундагы эң негизги эрежелердин бири динибиздин сакталышына, адамдардын эркин тынчтыкта ибадат кылыш үчүн сөзсүз түрдө динге даават кылып аткан адам мусулман башчыларына баш ийүүгө чакырыш керек да. Анткени мамлекетте мусулман башчыга баш ийүү болмоюнча тынчтык орнобойт. Тынчтык орнобосо адамдар динин кармай албайт да. Кантип кармайсың? Мешитке чыга албай каласың да. Мусулман башчыга баш ийүү жок болгондон кийин алдым жутумдар көбөйөт. Залымдар жанагындай талаанын токойдун мыйзамы орной баштайт да. Күчтүү алсыздарды жеп, алсыздарды коркута баштаган. Ошондо учур пайда болот. Мына ошонун баарын реттеп, оң жолго сала турган бул мусулман башчысы болот. Ошондуктан биздин динибизде ачык айкын келген да. Мусулман башчыларга баш ийгиле деген. Ахли суннанын негизги усулдарынан кайсы бир коомго, кайсы бир мамлекетке бир мусулман башчы келип дайындалып башчы болуп саналгандан кийин, азыркы тил менен айтканда президент болгондон кийин ошого жакшылык иштерде, күнөө эмес иштерде баш ийип, моюн сунуп жашаш бул милдет, парыз болуп саналат. Ошондуктан Алла Тааланын Ниса сүрөсүндө ачык айтып атат: "О ыйман келтиргендер, Алла Таалага баш ийгиле, жана элчиге баш ийгиле, жана өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле" деп.